Урматтуу фермерлер, күйркүрөгөн күз да кирип келе жатат. Бардыгыбыз билгендей, быйыл жаз өтө кеч башталды. Ошол себептен улам азыркы учурда эң актуалдуу тема бул жүгөрүдөгү болгон нымдуулук, жүгөрүнүн бышып жетилүүсү. Баарыбызга эле маалым болгондо азыр силос чабылып жатат, жада калса Чүй областында. Ошол менен эле бирге данга кезек келатат. Данга болгон кезекте эң биринчи бул диссекация жөнүндө кененирээк маалымат берип кетели дедик. Диссекация эмне себептен керек? Диссекациянын эң биринчи максаты бул сиздердин жүгөрүнүн бышып жетилүүсүн тездетип, дандын нымдуулугун төмөндөтүү эң негизги максат. Ошону үчүн сиздерге айта кетчү нерсе, биринчи вопрос, кайсыл убакта диссекация кылам деген суроолор болот. Бул эң биринчи нерсе жүгөрүнү кармаганда толук массаны алып бүтүшү керек эң биринчиден. Экинчиден бул сындырып данын караганыбызда бул жакта бардыгыбыз эле билебиз, кара точка пайда болот. Ошол кара точка 100% данда пайда болбошу керек. Эмнеге дегенде, ал кара точка пайда болгондо сиздердин жүгөрү дан бул сото менен болгон катышы бүтөт дагы. Бул өзүнчө бир өсүмдүк катары, өзүнчө бир организм катары кабылданып калат. Ошон үчүн нымдуулугуна таасир бериши үчүн ушул этапта орточо эсеп менен айтканда нымдуулугу 35% болгон учурлар болот да, мындай орточо эсеп менен. Бирок ар бир тала, ар бир климаттык шартка жараша бул көрсөткүчтөр өзгөрүшү мүмкүн. Эң негизгиси бул кара точканын 100% бардык поляда пайда болгонго чейинки этапта чачуу керек диссекацияны. Диссекант катары ар кандай препараттар колдонулуп келет. Бул глифосат, баарыбыз эле угуп жүргөн ураган же болбосо сахаранын аттары көп. Ичинде иштеген зат баардыгында эле бирдей. Экинчиси бул дикват, таасир этүүчү заттын аты, препараттын аттары ар кандай болушу мүмкүн. Чачуунун көлөмү дагы агродоновон менен чачылат. 2 килограммдан 2 литрден же болбосо 4 килограмм 4 литрге чейин суюк же порошок айырмасы жок. Чачуу абзел быйылкы жылы. Себеби жогоруда да айттык, быйыл жаз кеч келди. Ошо менен эле бирге күз өз убагында келген учур болсо, келип калса, эгер келатат Кудайга шүгүр, сиздин нымдуулуктар жогору болуп, кийинки данды сактоодо, сатууда сиздерге терс көрүнүш болуп, сиздерге терс таасири тийип калышы мүмкүн.